Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу чакырылгандар. Эмил Касымович, сиздин маалыматыңызды уктук. Негизинен жакшы даярдыктарыңыздар бар экен. Менде бир-эки тактоо иретинде ушул 2025-жылдын март айында Токтогул жана Үчкоргон КЭСтеринин гидроагрегаттарын толугу менен алмаштыруу боюнча иштерди жасап жатасыздар. План боюнча ноябрь айына толук кандуу бүтүш керек. Ошол иштер боюнча кыскача маалымат берип коесузбу, кандай кетип атат? Айтылган убакытка бүтөбү? Урматтуу Айшар Абдуллаевич, ооба Токтогул КЭСинде 4 агрегат бар. Ал жерде 300 мегаваттан 3-өөн алмаштырып бүткөнбүз. Азыр ГА-3-ни жасап жатабыз. Ошол 300 мегаваттка 20%-ын 60 мегаватт кошулат. Бул эме бар, план бар. Ал ошол 1 ноябрлар караштырып атабыз. Азыр жумуштар 85-90% бүтүп калды. Андан сырткары Үчкоргон КЭСинде да 4 агрегат бар. Ал жерде 45 мегаваттан өткөн жылы бирөөсүн бүткөнбүз, 9 мегаватт кошулуп атат. Быйылкыга дагы 9 мегаватт экинчи агрегат кошуп атабыз. Ал деле ошол ОЗУПнун башталышына ошол срокто бергенге жакындап калды. Ал жерде 90%дан жумуштар ашып калды. Дагы кошумча маалымат үчүн Үчкоргон КЭСинде дагы 2 агрегатыбыз бар. Алар менен келишим түзүп, келерки жылы дароо эле экөөнү алмаштырганга азыр пландаштырып иш алып барып атабыз. Рахмат. Быйылкы азыр мына уже күз айында турабыз. Жалпы эле күз-кыш айларына даярдыктар жакшыбы? Эч кандай мүчүлүштүктөр жокпу? Сиздердики бардыгы план боюнча эле баратабы? Кыш айларына биз кышка даярдык иштерин эрте жазда эле баштаганбыз. Ремонт иштери, оңдоп түзөө иштери, капиталдык жана отурумдук иштери бүгүнкү күндө 80%-га аяктады. Акыркы биз ушу октябрдын 15-леринде 100%-га чыгабыз. Пландан отставание жок. Тескеринче быйыл өзүңүз билесиз, көп шаарларда снос иштери болду. Кошумча жумуштар жасадык. Кыш боюнча бир эле маселе бар. Маалымат үчүн өзүңүздөр билгендей суунун кириши аз болуп атат. Өткөн жылга караганда 1 миллиард 600 миллионго азыраак. Бирок ага карабастан ошол өткөн жылы биз кошуна мамлекеттер менен ошо Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Россия менен 3,8 миллиард киловатт саатка келишим түзгөнбүз. Быйыл суунун аздыгынан жана ошол керектөөнүн көптүгүнөн дагы көбөйтүп 4,3 миллиард киловатт саатка кошумча келишим түздүк. Рахмат.